Я готов пригласить в огонь первую пару бойцов. В синий угол приглашается Ханат Тайсон Гельдибеков. Саламатсыздарбы кадырман мекендештер, саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөрү. НТ Спорт телеканалы назарыңыздарды ВЕФ 74 Гран При 1 мелдешине бурмакчыбыз. Жана мына ошол бүгүн эми өзгөчө беттештер бизди күтүп турганы талашсыз. Барыңыздарды биз менен чогултурга чакырабыз. Демек бүгүнкү мына ошол беттештин ринг анонсеру Дайыр Исакеев бизде алгачкы ошол спортчулар менен тааныштырып алгандан кийин биз эми ошол бүгүнкү мелдешти дагы баштайбыз. Айтор буга чейинки ошол беттештин жүрүшүндөгү бардык куттуктоолорду уктук. Ошол келген калыстар Орусиядан, Өзбекстандан, Казакстандан айтор ошол эл аралык деңгээлдеги калыстар келген. Жана биз эми бүгүн ошол 66 килограммга чейинки эң эле мыкты делген биздин мушкерлердин ортосунда беттешти көрөбүз. 13 побед, 4 поражения. Чемпион Кыргызской республики по холоду. Чемпион Евразии по смешанным единоборствам. Представляет клуб Академия ММА и тренируется под руководством Язапурова Руслана. Встречаем бурными аплодисментами Гельдибеков Тайсон! Его оппонент в красном углу, вес 66 килограмм, рост 181 сантиметр, возраст 26 лет, профессиональный рекорд 7 побед, 3 поражения. Представляет клуб «Отбила» и тренируется под руководством Мирбека Колыбова. Встречаем бурными аплодисментами Абдиаеву, убийца Бекмамат! Рефери в октагоне Завтоне Иван. Демек биз мына ошол бүгүнкү беттештин бардык калыстары менен таанышып алдык. Мушкерлер менен дагы жакындан таанышпыз. Аларда беттештин жүрүшүндө айтарбыз. Айта кетчү нерсе мына ошол ВЕФ Гран При бул эми биздин өлкөбүздө алгачкы жолу орун алып жатат. Жана бул бизди албетте мына ошол өлкөбүздөгү эң күчтүү делген 16 мушкердин арасында өтөт. Тагыраагы 66 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги жана биздин мына ошол рингтен кызыл бурчтан чыккан бул мына ошол жок, тагыраак көк бурчтан чыккан Канат Гельдибеков болсо, кызыл бурчтан ага каршы чыккан Бекмамат Абдибайит. Эки мушкердин тең буга чейинки мына ошол жетишкендиктерин жакшы билебиз. Канат мына ошол Гельдибеков жолсо мына ошол Тайсон деген ат менен биздин кыргыз элибизге белгилүү болгон мушкер. Буга чейин профессионалдык рингте 16 беттеш өткөрсө, анын мына ошол 12синде жеңишке жеткен, 4 ирет жеңилүү ызасын тарткан. Ал буга чейин ошол кулат боюнча жана мына ошол аралаш уруш түрү боюнча Евразиянын чемпиону аткан Канат Гельдибеков Тайсон деп ошол өзүнүн артына дагы чачы бар. Айтор кыргыз элим деген дагы мына ошол сөзү менен бизге таанымал болгон Канат Гельдибеков бүгүн ВЕФ 74 Гран При 1 мелдешинде мынтип өзүнөн ошол бир жашка кичинекей болгон мушкер Бекмамат Абдибайит менен чыгат. Дагы эки мушкер тең беттешти баштоого ашыкпайт. Демек Бекмамат Абдибайит тууралуу айта турган болсок, мушкер профессионалдык рингте 10 беттеш өткөргөн, анын 7синде жеңишке жетсе, 3-үндө жеңилүү ызасын тарткан жана ал мына ошол убийца деп аталган дагы мына ошол кайманаты бар. Демек биз мына ошол Бекмамат Абдибайит уулунун дагы беттешти өткөргөн, беттештин жүрүшүндөгү аракеттерин байкап көрөбүз. Чындыгында бул эки мушкер буга чейин кез келген эмес жана бул эми бардык кыргыз элине дагы күтүлбөгөн мелдеш болду. Чындыгында бардыгыбыз чыдамсыздык менен дагы күткөнбүз десек болот. Жана мушкерлер албетте мынтип алардын ашыкпастан таймашуусу жана биздин өзүбүздүн элдин жердин мушкерлери болгон үчүн күйөрмандар дагы бир дем чыгарбай көрүүдө. Андыктан ушул эки мушкердин машыктыруучуларын дагы айтып өтөлү. Ушул Бекмамат Абдибайит уулу, ал ушул Мирбек Калыкуловдун
кол астына машып келсе, Канат Келдибеков Руслан Ниязаконовдон кол алдына машыгарында жакшы билебиз. Жана Канат Келдибеков буга чейин ушул өзүнүн эң соңку беттешин аса уюмунда жолсом ушул Absolute Championship Ахмат деп ушул дүйнөдөгү ушул эрежесиз эр урушту уюштурган экинчи уюм деп койсок да болот. Ошол жакта беттешин өткөрүп, ал жактан Тилекке каршы ушул 3-чү раунддун 5-мүнөтүндө Хусейин Шайхаевга утулуп калган. Бирок ага чейин ушул Wave 67 Global 14 жана Арзалет менен бирге уюштурулган мелдеште тажикстандык Шахрухон Юлда Фаридун Шамурадовду жеңип алган. Жана Канат Келдибековдун буга чейин Wave уюмунун алкагында бир дагы беттешин утулган эмес. Ал ушул ар кайсыл ушул чет өлкөлүк уюмдарга барып, өлкөдөн сырткаркы жактардын кээ биринде жеңишке жетсе, кээ биринде утулуп калганда билебиз. Ал эми анын каршылашы Бекмамат Абдибайит уулу, ал дагы ушул биздин өлкөбүздүн мыкты мушкери. Ал дагы Wave-тин алкагында жеңиштерге жетип жүргөн. Ал ушул Fight Pro жолсо дагы ушул башка эл аралык уюмдардын алкагында беттешин өткөргөндө жеңилүү ызаларындагы тартып калганын билебиз. Чындыгында эки мушкер тең күчтүү, экөө тең бүгүнкү ушул мелдештин жеңүүчүсү атууга дагы татыктуу мушкерлер. Жана Канат Келдибеков ашыккан жок, өзүнүн ушул ар бир ишенимдүү аракети менен мынтип күйөрмандардын дагы бүйүрүн кыздалары дагы мындан ары дагы күйөрмандыгын күчөтүүгө дайын экенин көрсөттү. Ал эми Бекмамат Абдибайит уулу, ал ашыккан жок. Канат Келдибековдун кандай мушкер экенин жакшы билет. Жана алгачкы ушул раундду жыйынтыктайбыз. Жана биз сөзсүз түрдө ушул эки мушкердин ортосундагы беттештин экинчи бөлүгүн көрөбүз. Чындыгында профессионалдар булар эч канчалык азыр биринчи раунддун жүрүшүндө күчтөрүн көп короткон жок. Жана булар чарчабайт дагы, оңойчулук менен катачылыкка дагы жол беришпейт. Анткени алдыда буларды эгерде жеңишке жете турган болсо, мындан башка чейрек финалдагы, жарым финалдагы жана финалдагы беттештер дагы күтүп турганын жакшы билет. Андыктан бул ушул 8ден 1 финалдык беттеш мушкерлер эми көбүнчө ушул монтелик мас менен дагы жеңишке жетүүгө көбүрөөк басым жасарын жакшы билебиз. Демек ушул мекендешибиз Бекмамат Абдибайит уулу өзүнүн эң соңку беттешин ушул Wave 52 Wave Selection 14 ушул өткөргөн. Жана андан ушул Нурдин Токубаев менен кезгелип, аны ушул техникалык нокаут менен дагы жеңип алганын жакшы билебиз. Демек эки мушкердин тең өзүнө болгон ишенимдери күч. Жана албетте мындан ары экинчи айлампанын жүрүшүндөгү беттештери дагы улантабыз. Тоскоолдук жараткан эч ким жок. Калыстар ушул эл аралык класстагы эң эле мыкты деген калыстар. Чындыгында кайсыл бир бүгүнкү беттештин калысына дагы спортчулар ишеним жаратпай, күмөн санап калбасын деп чет өлкөдөн дагы ушул Wave уюм алып келген. Негизинен эле Wave уюмунун ошол дүйнөдөгү эрежесиз эр урушту уюштурган дүйнөлүк ушул миңдеген уюмдардын ичинен азыр 30-чу сапка көтөрүлө алды. Демек бул дагы ушул эң чоң жетишкендик. Мындан ары Wave уюму барган сайын эми бир гана алдыны көздөй көтөрүлө берерин дагы жакшы билебиз. Ал эми ушул беттешин өзүнө кайта турган болсок, эки мушкер тең чочулайт, экөө тең мындай ушул ири мелдеште бүтүндөй кыргыз эли көрүп турган мелдеште жеңилүү ызасын таткандан алыс болууга дагы даяр. Жана Канат Келдибеков азыр өзүнүн тамай тепкиси менен күйөрмандардын дагы сүрөөнүн жаратат. Жана азыр Бекмамат Абдибайит уулунун Канат Келдибековду тейкдаунга кетирүүгө болгон аракети оңунан чыккан жок. Жана мындан ары эми Канат Келдибеков өзү дагы биринчи номерде болуп иштөөгө басым жасашы керек. Жана ушул чыныгы профессионалдар десек дагы болот өзүнүн салмагынын. Жана учурда ушул мушкерлер мындан ары дагы кандай кадамдарга, кандай
аракеттерге барарын дагы эми ашыкпастан гана күтүп турууга туура келет. Бекмамат Абдибайит уулу жооптук сокуларды узатууга даяр, бирок ошол Канат Келдибеков ордунан көп козголгон жок. Канат Келдибековдун боюнун узундугун айта турган болсок 167 сантиметр. Ал эми Бекмамат Абдибайит уулунун боюнун узундугу ошол канаттан алда канча узун жок эле дегенде ошол 177 же болбосо 178 сантиметр экен дагы билебиз. Бирок бул жерде эми ошол эң негизгиси мушкерлердин аракети, алардын жолдогон соккулары бардык нерсени чечет. Канат Келдибеков буга чейин дагы ошол ички лоу кикти орундаган, алар тамай болгон. Айтор каршылашын ошол сол буту менен көп ички лоу киктерди жолдойт жана Бекмамат Абдибайит уулуна ар бир жолдогон ички лоу киги өтөт. Айтор Канат Келдибеков өзүнө ишенимдүү ар бир соккуларды жолдоду. Демек Бекмамат Абдибайит уулун тейкдаунга Канат Келдибеков кетирүүгө дагы даяр экенин көрсөтө алды. Демек мындан аркы Канат Келдибеков эми ошол каршылашын тейкдаунга дагы кетиргенден кийин эми анын мунтусуна же болбосо колдорун кайргысына үч бурчтугуна түшүп калуу үчүн дагы өзүнүн даярдыгын көрсөтүшү керек. Ал эми Бекмамат Абдибайиттин ар бир жолдогон соккуларын байкап көрөбүз. Бекмамат Абдибайит азырынча ашыккан жок жана Канат Келдибеков экинчи раунддун жүрүшүндө бир аз үстөмдүгүн дагы жүргүзөт. Ал эми Бекмамат Абдибайит Канат Келдибековго каршы болгон беттеште Канат Келдибековдун бардык тараптан соккулары бар, күйөрмандардын бүйүрү дагы кызыды жана азыр Бекмамат Абдибайит эгер деле коргонууга өтпөсө, анда беттешти өз мүнөтүнөн эрте токтотуп коюуга дагы калыс даяр турат. Жок, бирок канча дагы Бекмамат Абдибайит мындан ары Канат Келдибековдун соккусунан кийин албетте беттеште улантпоомду чечкен. Канча дагы эми ошол мушкерлерге ден соолук, амандык эң негизгиси жана башкы ошол орунду элейт. Андыктан биз ошол Канат Келдибековдун алгачкы жеңиш менен куттуктайбыз. Аны алдыда 1-4 финал жана калган ошол атаандаштары дагы күтүп турат. Биз болсо ошол Канат Келдибеков азырынча алгачкы жеңишине жетип кубанып дагы турат. Сөз түрдө кубана турган учур, анткени бул жерде ошол биздин өлкөбүздүн 66 килограммга чейинки эң эле мыкты делген мушкерлеринин ортосундагы беттештер. Канат Келдибеков кубанычын жашырган жок жана аны ошол жеңүүчү деп атагоо азыр ошол бүгүнкү беттештин алып баруучусу Дайыр Исакеев кирип келди. Жана Канат Келдибеков мен эмес, бардыгы жараткан деп кол менен дагы ишарат кылат. Эми ошол беттештин жүрүшүндө калган аракетин дагы көрөбүз. Айтор кийинки ошол жуптарды күтөбүз, экинчи жуптарды.